Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов иш сапарынын алкагында Лейлек районунун эң алыскы чек арада жайгашкан Жаңы Жер айыл аймагында болду. Аймактагы бүтүрүүчү класстын окуучулары менен жолугуп билим алуунун зарылдыгы, глобалдашуу заманында тыным албай жаңыча көз караш менен алга умтулуу зарылдыгына токтолду. Менин оюмча, силер албетте ошол уже чечтиңер көбүңөр, дагы бирөөлөрүңөр чечип атасыздар. Ошол исключительно если жакшы окусаңар, быйыл вот чыдамсыздык менен барайм десеңер, конечно, жогорку окуу жайга тапшыргыла. И, конечно, үй бүлөнүн мүмкүнчүлүгүн карап. А если так, вы знаете, еще один мындай секрет. Не обязательно быйыл тапшырып, быйыл баштабаны. Это можно 2 жылдан кийин окусаң болот. Хочешь 5 жылдан кийин окусаң болот. Мурункудай жок мондай конвейер. 17 жашта болгондай, анан бардыгы бир курстагы эмелер бардыгы тең болуш керек деген. Андай уже давно жок. Билесиздер, 60 жашында да барып эле университетке тапшырып атышат. Бирок эмне болсо дагы силер албетте ушунун бардыгын ойлоносуңар. Бирок мен өзгөчө кыздарга кайрылам. Мына кыздар, силерге албетте билим керек. Жолугушууга катышкан окуучулар жалпы республикалык тестирлөөгө жакшы даярданып жатканын жана өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон жаштардан болуусуна ниеттенип жатканын айтышты. Мен ушул Достук орто мектебинин 11-классынын окуучусу боломун. Мен албетте келечекте мыкты кесиптин, мисалы үчүн мугалим, английский сабагына мугалим болууну каалайм. Жана ошондой эле 11-класс бүтүрүүчүлөрүнүн атынан да айтамын, келечекте мыкты кесиптин ээси болууга аракет кылабыз. Жана ушул Кыргызстандын өнүгүшү үчүн колубуздан келгенче аракеттерибизди кылып, эң бийик жогорку республикалык тесттен эң жогорку балдарды, упайларды алабыз деген үмүттөмүн. Мектеп директору мындай жолугушуу алыскы аймактарга көңүл бөлүнгөнүн жана окуучулардын билим алуусуна стимул болорун белгиледи. Эң жакшы жолугушуу болду. Анткени Эдил Жолдубаевич балдар үчүн кесип тандоодо чоң багытты жолду көрсөтүп берди. Ушул жолугушуу балдарыбыз үчүн чоң стимулду жаратты деп ойлоймун. Анткени балдардын билимге болгон кандай гана кесип болбосун, ошого шыктангандыгынын бир себеби болуп эсептелинет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун Баткен облусуна болгон 3 күндүк иш сапары жыйынтыкталды. Жумушчу сапарынын жүрүшүндө бир катар социалдык жана билим берүү мекемелеринин ишмердүүлүгү менен таанышып, бүтүрүүчү класстар менен маектешти. Айжан Кубатбек кызы, Бакыт Саетов, Алтын бешик жаңылыктары.